Кайрадан жаңы өкмөт түзүлдү. Аны айтылуу Акылбек Жапаров жетектейт. Баткендиктерге дагы бир убада берилди. Эми өкмөт Баткен боюнча фонд түзүп, жыл сайын 500 миллион сом бөлүүнү пландап жатат. Тайырбек Сарпашев, Эркин Салымбеков, Курсан Асанов бул аптада УКМК бир канча атка минерлерди камакка алды. Кайната келинин бычактап салган Туркияда кыргызстандык келин мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Өкүнүштүү, ЕФС мушкери Рафаэль Физиев жамандоого кабылгандыктан Кыргызстандан кетерин жар салды. Үчем кызды спортчулардын урматына Айсулуу, Айпери жана Аймерим деп аташты. Жума ичиндеги эң маанилүү жаңылыктарды топтогон апта агымы көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы жана администрация башчысы кылып Акылбек Жапаровду даяндады. Жаңы өкмөттүн түзүмү министрлер кабинетинин төрагасынын 4 орун басары жана 15 министрликтен турат. Президент өкмөттүн курамы бекитилгенден кийин парламентте сүйлөгөн сөзүндө жаңы өкмөт туруктуу иштейт деп үмүттөнөрүн билдирди. Белгилей кетсек, 12 октябрда өлкө башчы министрлер кабинетин кызматтан алган жаңы өкмөт парламентте талкууланып, ага 87 депутат колдоп добуш берген. Учурда министрлер кабинетинин жаңы курамы ант берип ишке киришти. Бул Кыргызстан президенттик башкаруу формасына өткөндөн берки президент Садыр Жапаровдун толук кандуу өкмөтү. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин конституциялык реформа коштогон саясий процесстер парламенттик шайлоо өтүп, жаңы министрлер кабинетинин ишке кириши менен жыйынтыкталат деп күтүлүп жаткан. Ал эми премьерликтен башка аткаруу бийлигинде бардык кызматтык тепкичтерди басып өткөн, ошондой эле жаңы өкмөттүн башчысы болгон Акылбек Жапаров коомчулукка эми 5 эсе тез иштейбиз деп өлкөнү өргө сүйрөй турчу 12 убадасы менен тааныштырды. Баткен облусунун өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага жыл сайын 1,5 миллиард сом которулуп турат. Бул тууралуу парламентте өкмөттүн сунушталган жаңы курамы каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров билдирди. Жапаров Баткен облусу кандай болуп өзгөрөрүн 2-3 жылда көрө аласыңар деди. Сиздердин тапшырмаңыздар менен жакынкы арада Баткендин өнүктүрүү фонду болот. Жыл сайын 500 миллион сом бөлүп турабыз. Мындан тышкары чет мамлекеттерден эле эл аралык финансылык институттардан баарынан сурандык. Жакынкы 5-10 жыл ичинде Баткен жана Нарын облусуна болгон финансылык мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз. Баткен биздин эң алыскы эмес Кыргызстандан баштала турган облусубуз. Баткенге түздөн-түз көңүл бурабыз. 2-3 жыл ичинде Баткен облусу кандай болуп өзгөргөнүн көрөсүздөр деп сүйлөдү Жапаров. Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупцияга шектелип жаткан мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кайра камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Сарпашевдин бөгөт коюу чарасы өзгөртүлдү. Ал тергөө аяктаганча УКМКнын тергөө абагында болот. Буга чейин Сарпашевка айып Кумтөрдүн 2017 жылдагы документтер боюнча тагылган. Аны атайын кызмат быйыл 17 июнда кармаган, 29 июнда 1 май райондук сотунун чечими менен ал тергөө бүткөнчө жашаган жеринен башка жака кетпөө шарты менен бошоткон болчу. Ошондой эле Бишкектеги Дордой дыйкан базарынын директору Эркин Салымбеков да 6 декабрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалды. УКМК Салымбековдун эмне үчүн кармалганы боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Айрым маалымат каражаттары ал бажыда мыйзамсыз схема түзүүгө айыпталып жатканын жазышты. Дордой бирлиги бул тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Аны менен катар бул аптада абакта жаткан Курсан Асановду сот камакта калтырды. Бишкек шаардык соту 14 октябрда ички иштер министринин экс орун басары Курсан Асановдун апелляциялык арызын караган болчу. Жыйынтыгында сот Асановдун жактоочусунун апелляциялык арызын канааттандырган жок. Курсан Асанов номер 50 тергөө абагында камакта калды.
Туркияда эркек киши өзүнүн 31 жаштагы кыргызстандык келинин бычактап өлтүрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Каргаша Текирдаг шаарында болгон. Басылманын маалыматына караганда 65 жаштагы Фехми өзүнүн Кыргызстанда туулуп өскөн келини менен уруша кеткен. Үйдө чуу чыккан кезде келиндин жолдошу башка жакта болгон. Экөөнүн ортосундагы уруш күчөп мушташканга чейин барышкан. Натыйжада аялды кайнатасы бычактап өлтүргөн. Бул учурда үйгө маркумдун кайненеси келип калып, коңшуларына кайрылган. Алар полиция чакырган. Тартип коргоочулардын колуна түшкөн шектүү кылган ишин мойнуна алды деп айтылат маалыматта. Келин 65 жаштагы Фехминин уулуна турмушка чыгып, 2 баланы тарбиялап жаткан. Кийинчерээк кыргызстандык келинди аталган кайнатасы эмнеге өлтүргөнүн айтып берген. Анда ал жубайын атайлап неберелери менен конокко жибергенин айткан. Ошондой эле экөө үйдө жалгыз калган кезде кайнатасы келинине неберелеримди жакшы карабайсың, аялым экөөбүзгө жакшы мамиле кылбайсың деп уруш чыгарган. Өзүнүн айтымында келини каяша айтып, ошондон кийин ага бычак урган. Келиним кыймылдабай калганда өлгөнүн түшүндүм. Сөөктү жоготуу максатында кескилеп салгам. Ал учурда аялым келип калды. Бардыгын билип калып, коңшулар менен бирге полиция чакыртты, деди шектүү. UFC мушкери Рафаэль Физиев Кыргызстандан кетет. Спортчу бул тууралуу өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу тараткан видеосунда айтты. Мушкер мындай кадамга барышына анын дин тутуу укугуна карата Кыргызстан муфтиятынын кийлигишүүсү себеп болгонун белгилеген. Ал ошондой эле миңдеген кыргызстандыктар тарабынан социалдык тармак аркылуу анын жеке жашоосуна, үй бүлөсүнө карата акарат сөздөр менен басым жасалганын билдирди. Мен эч кандай пропаганда жүргүзгөн эмесмин. Көптөгөн Instagram колдонуучулар сыяктуу эле өзүмдүн жашоомду көрсөткөм. Бүттү. Мен Кыргызстандан кетем. Паспортум гана кыргызстандыкы болбосо, эми менин бул өлкө менен эч кандай байланышым болбойт. Үй бүлөм менен жакынкы күндөрү бул өлкөдөн чыгып кетем. Мындан ары Кыргызстандын желеги менен чыгууну токтотом, деген ал. Эске салсак, спортчу жакында эле Кыргызстанга келип, Бишкекте күйөрмандары менен болгон жолугушууда Кыргызстан мекени экенин, эч жака кеткиси келбегенин, ушул жерде калып, ушул жерде карыгысы келерин билдирген эле. Бишкекте төрөлгөн 3 кызга эл аралык аренада мыктылыгын көрсөтө алган кыргызстандык спортчу кыздардын аты берилди. Маалыматка ылайык, Айсулууга жана Айпериге уйкаш келсин деп 3-чү кыздын аты Аймерим деп коюшкан. Өткөн аптада Норвегияда өткөн күрөш боюнча таймашта Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиону болушту. Айперим Медет кызы коло утту. Үчемдүү болгон үй бүлөнүн 8 жаштагы уулу жана 4 жаштагы кызы да бар. Ымыркайлар 5 октябрда 1 кг 870 грамм, экинчиси 2 кг 160 грамм жана 2 кг 170 грамм салмак менен төрөлүшкөн. Сиздер жума ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кененирээк ВБКЖ сайтынан окуп кабардар болуп туруңуздар. Кийинки апта агымына чейин саламатта калыңыздар.